Социалдык экономикалык маселелер боюнча орун басары Ат Башы районунун акими Сатаров Нурбек Бишеналиевич өзгөчө абал киргизилген Нарын шаары жана Ат Башы районундагы бүгүнкү күндөгү кырдаал боюнча маалымат берет. Эсиңиздерге сала кетейин, биздин маалымат жыйынды КТРК Алато 24 ЛТР 5 канал Пирамида Ош ТВ каналынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Нарын медиа борборунун YouTube каналынан, Facebooktагы баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Улан Кырбекович, эпидемиялык абалды жөнгө салуу, илдетти андан ары жайылтпоо максатындагы аракеттер өз нугунда жүрүп жатабы? Саламатсыздар, урматтуу бекиндештер. Эми негизинен биз сутка ичинде Кыргыз Республикасынын кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине 14 кылмыш катталды. 14 кылмыш катталгандардын арасында өзгөчө оор жана резонанстуу кылмыштар жок. Жана ошондой эле коменданттык саат учурунда 13 адам кармалды. Бул 13 адамдын 8-и Нарын шаарынан, 5-и Ат Башы районунан. Ошол адамдардын автоунаа менен кармагандар 4 киши, 4-ü бул Нарын шаарынан. Бардык адамдарга протоколдор толтурулуп, айыптар салынды. Эми сиздин сурооңузга действительно мынакей өзүңүздөр билгендей, ушул илдет башталгандан бери эле баарыбыз күчөтүлгөн тартипте иштеп атабыз. Бул илдетти жугузбоо, жайылтпоо үчүн милиция кызматкерлери жана ошондой эле жергиликтүү бийликтер түшүндүү иштерин жүргүзүп, ар бир чектөөлөрдү киргизип, талаптарды катуу коюп атабыз. Ушул чектөөлөрдүн негизинде биз ошол жарандардын жаман илдетти жугузуп албоого жана ошондой эле жайылтпоого аракеттерди көрүп атабыз. Ошонун негизинде биз ар бир блокпост түзүп, ар бир кызматкер ошол түшүндүү иштерин жарандарга жеткизип атабыз. Бүгүнкү күндө ушу Нарын шаарында, Ат Башы районунда канча тартип сакчысы кызматта туруп жатат? Эми азыркы күндө мынакей Ат Башы районунда 188 кызматкер кызмат өтөп атат. Ошондой эле Нарын шаарында 106 киши кызмат өтөп келип атат. Ошол айыгып чыккан, илдеттен сакайып чыккандар тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Ооба, мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Нарын областында 73 адам ушул илдет менен эметип калды, белгиленип. Ошонун ичинен 7 адам айыгып чыкты. Бул 5 адам Нарын шаары боюнча, 1 адам Жумгал району боюнча жана ошондой эле 1 адам Кочкор районунан. Булар толугу менен айыгып үйлөрүнө чыгышты. Рахмат. Анда кийинки суроону Нурбек Бишеналиевич сизге узатсам, ушул илдетти жайылтпоо, чектөө багытында жергиликтүү бийлик кандай иш алып барып жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу теңиртологдор. Бүгүнкү күндө Нарын облусуна дагы жалпы катталган учурлардан 57 жаран болуп, Ат Башы районунда көбүрөөк учур катталып жатат. Жергиликтүү бийлик тарабынан бүгүнкү күндө алдын алуу чаралары толук көрүлдү десем жаңылышпайм. Улан Карбекович айткандай, бардык айылдарда тиешелүү посттор коюлуп, эң биринчиден элибизге ыраазычылык билдиришибиз керек. Туура түшүнүү менен бүгүнкү күндө абалды туруктуу сактап келишет. Күч органдары тарабынан жетиштүү деңгээлде күч каражаттары бөлүндү. Медицина кызматкерлеринен кошумча суралган. Медицина кызматкерлери дагы келди бүгүнкү күндө. Бишкек шаарынан дагы, Нарын шаарынан дагы кошумча каражаттар да келди. Атайын кийимдер, респираторлор бүгүнкү күндө жетиштүү деңгээлде учурда. Анан жалпы элден баягы абал боюнча айтып кетсем, учурда жалпы элге кооптонуунун зарылчылыгы жок деп эсептейм. Себеби биз катталган жана алдын ала контакты деп обсервацияга алынган, биринчи, экинчи контакт болуп тизмеленген жарандардын бардыгы көзөмөлдө. Учурда баягы катталбай же көзөмөлдөн чыгып кеткен учурлар жок. Бардыгы тең өз нугунда жүрүп жатат. Мына Ат Башы районуна жогоруда айттыңыз, ушу алыстан дарыгерлер келди деп, ушу атайын ат артып жардамга келген дарыгерлерге шарттар кандай түзүлдү? Бүгүнкү күндө дарыгерлер үчүн райондук деңгээлде колдон келишинче шарттар түзүлдү.
келген дарыгерлер тарабынан баягы нааразычылыктар жок. Улан Карыбекович, мына өздүк курам ушул оорунун очогу болгон ат башыда өзгөчө күнү түнү иштеп жатышат. Алардын дагы ден соолугуна кам көрүү, мисалы анализ алып туруу жагы кандай болуп жатат? Бул жакшы суроо болду. Бул ат башы районунда мынакей азыркы айтканда 57 учур катталып, ошол ар бир айылды курчоп алганбыз. Бир айылдан экинчи айылга өтүүгө жана максатсыз жүрүүгө чектөөлөр киргизилген. Ошону менен бирге эле ошол жарандардын шартын түзүп берүү үчүн ар бир айылга дүкөндөр жана дарыканалар ачылган. Эч кандай кажети жок ушул областтын борборуна жана ошондой райондун борборуна келгенге. Анан эми сиздин сурооңуз боюнча мынакей ошол контактка барган учурлар болот. Ошол балдарды биз мынакей ат башы району боюнча 4 баланы жаткыздык. Бул үй карантинине анализдерин алып, азыр ошол балдар үй карантинде болуп атышат. Дагы ошондой эле бул балдардын ушул илдетти жугузуп албоо кызматкерлерин жугузуп албоо үчүн ар бир кызматкерлерге бет кап, кол кап жана ошондой эле антисептиктер, андан башка ушул дождевик жана ошондой эле атайын кийимдер жетиштүү бөлүнүп берилди. Рахмат, Нурбек Бишналиевич, ушу ат башы районунда бул оору жугузуп алгандар менен баягы байланыш болгон адамдардын баарын таап, чектөөгө алып бүттүңүздөрбү? Ооба, бүгүнкү күндө бул тилекке каршы оң белги берген жарандар менен жана алардын биринчи, экинчи, үчүнчү контактыларына чейин баардыгы такталган. Калгандары медициналык штабтын чечими менен үй карантинине алынуучулар үй карантинине алынган. Алар ар дайым көзөмөлдө болууда. Азыркы учурда ушул ооруканада жаткан бейтаптардын абалы кандай? Маалыматыңыз барбы? Учурда бизде 57 жаран катталса, анын ичинен экөө гана бул 1-2-3 күндөн кичине дене табы ысыгандыгы байкалган. Башка жарандарда эч кандай мындай оорунун белгилери байкалган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин байкалбайт. Демек, абалдары туруктуу. Абалдары жакшы деп айтсак болот. Кечиресиздер, Улан Карыбекович, ушул айылдардан район борборуна кирип чыгуу зарылдыгы болуп калганда же болбосо Нарын шаарына келүү зарылдык болгондо кандай шарт менен өткөрүп жатасыздар? Деги эле ушул Нарын шаарында жогоруда айтпадыңызбы, бардык бейтаптар айыгып чыкты деп. Анан ушул ат башыдан ушу Нарын шаарына келүүнүн бир коркунучтуу дагы жактары барго? Ооба, туура суроо. Бул ат башы районунан ушул чектөөлөр киргизгенбиз. Ошол продукты ташыган автоунаалар жана ошондой эле тиги дарыгерлерге көрүнүүчү жарандар ушул биздин тоскоолдуксуз Нарын шаарына кире алышат. Жана ошондой эле бул жазгы талаа жумуштары боюнча кызмат кылып аткан адамдар, жарандар дагы бул Нарын шаарына кирип чыга алышат. Негизинен биз ар бир айыл өкмөтүнүн справкасы менен киргизип атып элек. Акыркы убакта биз ушул только ат башы районунун акиминин же болбосо акимдин орун басарынын гана маалыматы менен ошол билдирүүсү менен биз Нарын шаарына киргизип атабыз. Рахмат. Айтсаңыздар, ушу дезинфекциялоо иштери Нарын шаарында, ат башы районунда кандай деңгээлде жүргүзүлүп жатат? Азыр мынакей өзүңүздөр билгендей 2-3 күндөн бери жаан болгондуктан ушул убактылуу токтолгон. Бирок азыр кайра мынакей күчөтүп Нарын шаарында күчөтүлгөн иштер жүрүп жатат. Ошондой эле мынакей ат башы районунда дагы мынакей жетиштүү иштер жүрүп жатат. Жана ошондой эле бул хлор жана башка ушул керектүү каражаттар толугу менен бөлүнүп берилип атат. Рахмат, Нурбек мырза, мына бул күндө Кудайым буйруса өтөт, жашоо уланат. Ушу жазгы талаачылык иштери райондо кандай ыргакта башталды? Жазгы талаа иштери боюнча быйылкы жылы учурдагы абал пайда болуп, башка жакка чыгууга чектөө киргизилгендиктен биз биринчиден үрөн маселеси боюнча колго алдык десек болот. Дыйкандарыбызга үрөндү жеткирип берүү боюнча иштерди алып бардык. Жеке жактар менен да сүйлөшүп, ар бир айылга үрөндөрдү жеткирип берүү иштерин жүргүздүк. Айрым баягы жеке тараптар мал базарлары жабылып, малдарын сата албай жаткандыктан карызга үрөн бергенде учурлар кездешти. Андан сырткары күйүүчү майлар боюнча
биз бүгүнкү күндө бир 90% камсыздадык деп айтсак болот. Себеби ар бир айылга 38 сомдон күйүүчү май жеткирип бердик. Учурда 6240 гектар айдала турган болсо, 600-гө жакын гектар айдалып, бир 10% айдоо себүү иштери жүрдү. Себеби быйыл жаз эрте келгендиктен айдоо иштери эрте башталды. Суу канал ремонттоо иштери башталды. Анын да бир 30% уже суулар берилип баштады. Сугат иштери да башталды десек болот. Күйүүчү май маселеси кандай болуп жатат? Жетиштүү эле? Анан баасы жогору болгон жокпу? Жогоруда дагы айтып кеттим күйүүчү май боюнча. Бүгүнкү күндө май куюу жайларында 42 сомдон сатылып аткан болсо, биз дыйкандарыбызга ар бир айылга 38 сомдон жеткирип бердик. Рахмат. Анда биздин жарандардан келген суроолорго дагы кезек берели. Нарын районунун кээ бир айылдарына телефон сатып машиналар келип жатат, көзөмөлгө алып коесузбу дейт Улан Кырбекович. Биринчи жараныбызга ыраазычылык билдиребиз. Негизинен ушул көмөктөшүп бизге маалымат берип турган жарандарга биз дайым колдоо жана жардам бергенге даярбыз. Эсил ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ошол жана ошондой эле гуманитарный помощь жана башка жумуштар менен алектенип жүрсө, соода садык менен алектенип жүрсө, биз чектөө киргизгенге даярбыз. Рахмат. Айылдарда ушу жер жемиш сатып машиналар келип жатат. Бул канчалык деңгээлде баягы туура коркунуч жаратпайбы деп жатышат. Бул боюнча мен дагы кошумчалап коеюн. Биз ошо эпидемиолог дарыгерлерден сураганда бул тамак аш аркылуу оору жукпайт деп айтышты эле да. Анан бул ошол жер жемиш тамак аш сатып баргандарга кандай негизде уруксат берип жатасыздар? Бул аябай жакшы туура суроо болду. Анткени бул ошол ар бир ошол спринтер машинасы болобу, грузовой машина болобу, ошол продукт ташыган машиналардын баары тең биринчи уруксат берилүүдөн мурун баарын тең ошол санэпидстанциядан справкасы барбы, ошол тиги атайын дарыланганбы деп текшерип туруп, ошондон кийин гана биз уруксат берип атабыз. Ошол жарандардын кыйналбоосу үчүн ар бир айылга көчмө ошол автоловкаларды уюштуруп бергенбиз. Ошонун негизинде жарандарды Нарын шаарына жана ошондой эле Ат баш районуна кирбөөгө биз чектөө койдук элек. Ушуну туура түшүнүп, ошо жеринен соода кылып, жарандарыбыз ошол керектүү күнүмдүк каражаттарды алганга ошондой эле чечилет. Биздин дагы бир жараныбыз ошо сунуш берип атат. Коменданттык сааттын убактысын бир аз эртелетсе болбойбу деген сунуш берип жатат да. Эми бул республика боюнча бирдей убакытта кечки саат 9-дан эртең саат 6-га чейин гана. Жумгал районунан дагы бир тургун жазып жатат. Биздин районго кирип чыккандар аябай эле көп болуп жатат. Ошо бир көзөмөлгө алып тапшырма берип коесузбу дейт. Рахмат, көзөмөлгө алабыз. Дагы суроолор келип атат. Акталага Ат башы жайлоосу аркылуу элдер келип жатат. Ал жактарда атайын посттор коюлган эмеспи деп сурап жатышат да. Бул жакта негизинен чектөөлөр кирген. Ал бир жаран ошол көчүү конуу учурунда ошол акимдин уруксаты менен жана ошондой эле жергиликтүү бийликтин уруксаты менен көчүп конушат. Бүйженден ошол мисал алып кетсек, ушул Нарын району боюнча биз сунуштама жүргүзүп атабыз. Ошол бир күнгө даярдап эле ошол ар бир аким, зам аким, ошол жетекчилери бир күндө гана көчүрүп, ошол жерине жеткизип кайра келишет. Ошондой эле бул Ат баш районунда мынакей бодоо малдары боюнча ошол арпа жайлоосуна көчүрүүгө уруксат берилип атабыз. Ошондон мынакей чек ара кызматкерлери дагы бул боюнча маалымдама алынган. Негизинен бул маалымат боюнча да текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Кийинки суроо Ат баш районунун акимине багытталыптыр. Саламатсызбы? 38 сомдон солярка келет деп акчаларды алышты эле, бизге май келе элек, барсак эртең келгиле деген шылтоолор көп болуп жатат. Ачык айымды айылында айдап себүү иштерин баштай албай жатабыз. Тартипке салып коесузбу дейт, бирок бул жаран ошо акчасын кимге бергени жөнүндө маалыматты толук жазбаптыр. Бул боюнча биз билебиз, Ачык айымды айылында кырдаал өзгөрүп кеткендигине байланыштуу биз контактларды таап алыш үчүн Ачык айымды айылын чектөөлөрдү киргизгенбиз. Ошол убакта бир аз май алып келүүчү жеке жак тараптар тарабынан кичине чектөөлөр болду. Биз аларга уруксат берген эмеспиз.
Анан бул боюнча да тактайбыз. Уже киргизилип башташ керек болчу. Рахмат, Улан Карбекович, кийинки суроону сизге. Жалгыз Терек айылында дүкөндөрдө азык түлүктүн баасы өтө кымбат, ичимдик да көп сатылып жатат, көзөмөлгө алып коесузбу дейт. Бул боюнча антимонополия кызматына жана ошондой эле финанс полициясына тапшырмалар берилген. Муну боюнча көзөмөлгө алабыз. Ушу талаа иштери боюнча кандай уруксат алсак болот деп жатат. Буга чейин да бул суроолор болгон, жооптор болгон, бирок бүгүн дагы маалымат берип койсоңуз. Талаа иштери боюнча ошол эсли транспортуңуз ошол өтмөктөрүн өтө албай атса, биздин телефондорго кайрылсаңыздар болот. Ошол 3 күнгө, 5 күнгө биз ошол маршрутный листтерди беребиз. Эч кандай жолтоо болбойт, чектөө болбойт, жардам көрсөтөбүз. Аким мырзага суроо келип атат. Ат Баш районунун 1 май айылында дезинфекция иштери болбой жатат. Качан болот деген суроо келиптир. 1 май айылында буга чейин айылдык деңгээлде айыл өкмөттөрүнүн күчү менен жүргүзүлгөн. Биз графикке ылайык иштерди алып барып жатабыз. Жетишпей жатышат. Жаан чачын болгондугуна байланыштуу график ошого туш болуп калган да. Бул жаан чачын учурунда баягы дезинфекциялоо иштери жүрбөйт экен. Мен дагы жалпы маалымат үчүн айтып кетейин, жалпы Ат Баш районунун тургундарына. Эртеңден баштап, эгерде аба ырайы мүмкүнчүлүк берсе, абадан дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Бул дрондор учурулат атайын, вертолеттор учурулат. Муну дагы баягы түшүнүү менен кабыл алууңуздарды сурайбыз. 1 май айылында болсо графикте турат, баардык каражаттарыбыз бар. Аба ырайы уруксат берери менен, шартка туура келери менен башташат. Рахмат. Негизги суроолор ушу Бишкектен Нарынга келет элем, Нарындан Бишкекке кетет элем, ишим калды, дүкөнүм калды, товарларымдын сроку өттү, жер жемишим чирип кетти деген суроолор болуп жатат. Бул боюнча дагы ошо кирип чыгуу боюнча дагы бир маалымат бере кетсеңиз, Улан Карбекович. Мындай суроолор күнүнө көбөйүп атат. Действительно, могуреки балдарыбыз каникулда эле бизди сагынып атат, куса болдук. Жана ошондой эле Бишкекке келдик элек, 20 күндөн ашып кетти, кайра чыксак болобу деп. Ошол каттооңуз Нарын шаарында, Нарын районунда, Нарын областында болсо, биз киргизгенге өтмөктөрдөн жардам беребиз. Жана ошондой эле жарандардан суранып кетилем, бул максатсыз эле бирөөгө конокко барып, жана ошондой эле жамандык, жакшылыктарды кичине чектөө киргизип кыскартып турсак. Азыр мынакей өзүңүздөр билип атасыздар, ушул жамандык деп көп справкалар берилип атат айыл өкмөттөрүнөн. Жамандыкка барып келет, 1 айылдан 2 айылга. Ошолорду туура түшүнүү менен ушул азыр ушундай кырдаалда ушул биздин койгон талаптарды так туура түшүнүү менен аткарсаңыздар. Улан Карбекович, ушул өзгөчө абал мына 15 апрелде кирди эле, андан бери ушул жарандар ушул өзгөчө абалдын тартибине баш ийип калыштыбы? Баягы тартип бузгандар азайдыбы саны? Тартип бузгандар действительно азайып калды. Бирок ошол кээ бир түшүнбөгөн да жарандарыбыз бар. Түшүнбөгөн жарандарыбызга өзүнчө ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Негизинен могу чектөө, ушул талаптарды, ушул урматтуу жарандар, сиздердин коопсуздугу үчүн жүргүзүп атабыз. Туура түшүнүңүздөр. Анткени ушул илдетти сиздерди жугузуп албагыла. Ушул илдет мисалы үчүн көзгө көрүнбөй келет экен. Ошону туура түшүнүү менен эл чогулган жерге барбаңыздар. Көп кишилер чогулган жерге барбаңыздар. Жамандык, жакшылык, жанагындай той топ өткөзбөгүлө деп биз ошол чектөөлөрдү киргизип атабыз. Ошолорду туура түшүнүү менен ушул биздин талаптарды аткарсаңыздар, мынакей саналуу эле 9 күн калды. Ошол 9 күн чыдап койсоңуздар, сиздерден өтүнүп элек. Кийинки суроо Нарын районунан экен. Саламатсыздарбы? Бизге Нарындан айылга тамак аш алып келип берип, анан кайра аны биз картошкага алмашып жатканбыз. Кара Суу Калинин ортосунда блокпосттон ошол картошканы жүктөп берип жаттык эле. Буга тыюу салынып жатат. Мындан ары кандай кылабыз деп суроо узатып жатышат. Негизи бул картошка, продукту жана ошондой эле азык-түлүккө биз эч кандай чектөө киргизген эмеспиз. Бул Кара Суу Калинин ошол Ат Баш районунда бул 4 күн мурун катуу чектөөлөр коюлду эле. Азыр ошол өтмөктөрдөн биз жардам бергенге даярбыз. Өтүп барып ошол картошкаңыздарды алып кайра келгенге. Рахмат. Негизгинен суроолор бири-бирин кайталап жаткандыктан мен жалпылап берүүгө аракет кылдым. Улан мырза, Нурбек мырза, сиздердин ушул жалпы элге дагы кайрылууңуздар, сунушуңуздар, кандайдыр бир баягы мыйзам чегинде талаптарыңыздар болсо, анда сиздерге эркин микрофон.
Урматтуу мекендештер, урматтуу Нарын областынын тургундары, мынакей ушул чектөө киргизген күндөрдүн көп өттү, саналуу гана күндөр калды. Ушуга чейин чыдап, бизди туура түшүнүп, үйүңүздөргө отуруп берген жарандарга биз ыраазычылык билдиребиз, түшүнүү менен кабыл алганга. Негизинен эми бул кыргызда жакшы сөз бар экен, баарыбыз бир жеңден кол, бир жаккадан баш чыгарып, ушул илдеттен баарыбыз бир күрөшсөк, мен ойлойт элем ушул оорудан чыгып кетебиз деп. Анткени биздин чектөөлөр сиздердин коопсуздук үчүн, ошол биз мынакей ички иштер кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлери, саламаттык сактоо кызматкерлери жана ошондой жергиликтүү кызматтагылар ушул баардык талаптарды сиздер үчүн коюп атабыз. Сиздердин коопсуздук үчүн, ошон үчүн туура түшүнүү менен сиздер да үйүңүздөргө отуруп берсеңер, бизге жардам алсаңар ошол болот. Нурбек мырза. Мен биринчиден жалпы ат башы элине терең ыраазычылык билдирип кетмекмин. Себеби мына өзгөчө кырдаал башталган баштап, өзгөчө абал киргенге чейин дагы түшүнүү менен бизге жардам беришкен жалпы. Өзгөчө абалды дагы ушундай түшүнүү менен кабыл алып, жалпы эл бир тартипке келип колдоп берип жатасыздар. Бул баардыгыбыздын ден соолугубуз үчүн, ар бир жарандын ден соолугу үчүн көрүлүп жаткан аракеттер болуп жатат. Мындан сырткары баарыбыз тең бүгүнкү күндө медицина тармагынын баягы чечкен чечимдерин, алардын сунуштарын колдоп, угуп, аларга жардам берүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Айрым учурда ушу медицина кызматкерлерине түшүнбөстүктөр, нааразычылыктар болуп аткандыктарын көрүп жатабыз. Ушул учурда да суранат элем, жалпы ушу медицина кызматкерлерин туура түшүнүү менен алардын айткандарын, талаптарын так аткарып берсек, баарыбызга да жеңил болмок да. Азыркы учурда жалпы элге, бизге эмес, дүйнө элине жалпы кыйынчылыктар келип жатат. Баардыгыбыз тең кыйналып жатабыз, аны көрүп жатабыз, түшүнүп жатабыз. Колдон келген иш-чаралардын баарын уюштуруп жатабыз. Биз ар бир сунушту кабыл алууга даярбыз. Айыл өкмөттөр аркылуу, ишеним телефондор аркылуу күнү түнү биз сунуштарды кабыл алып сиздерге жардам бере бермекчибиз. Кечиресиздер, дагы бир суроо келди. Мен бул дарыгер айымдан келип атат окшойт, андыктан окуп коюуну туура көрүп атам да. Саламатсызбы? Мен Ак Муздан Ат башыга барып келип иштейм. Ат башыда ЦЦМде иштейм дейт. Ушул өзгөчө абал киргенге чейин жолдошумдун машинасы менен барып келип жаттым эле. Эми кандай барып келсем болот? Ошо өткөрмө кагазын бере аласыздарбы деп суранып жатат. Эсиле кызмат элге көрсөтүп аткан жаранга биз ар дайым жардам көрсөткөнгө даярбыз. Өтмө барагын бергенге биз даярбыз. Анда биз маалымат жыйынтыктай берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нарын шаарынын жана Ат башы районунун коменданты, Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Алиев Улан Карыбековичтин жана коменданттын социалдык экономикалык маселелер боюнча орун басары, Ат башы районунун акими Сатаров Нурбек Бишеналиевичтин ушул Нарын шаарындагы жана Ат башы районундагы, деги эле облустагы кырдаал боюнча маалыматын уктуңуздар. Көрсөтүүнү мен Каныкей Жунусова алып бардым. Тартипти сактайлы, үйдөн чыкпайлы, жакындарыбыздын саламаттыгы үчүн ар бирибиз жоопкер экенибизди эсибизден чыгарбайлы. Аман туруңуздар.